Эмнени ойлосоң, ошону аласың. Сенин сурооңо жоопту алуу акылман китеби. Сенин жашооңдо болгон бардык нерсе сенин жан дүйнөңдө болуп жаткан ой толгоо. Эмнени ойлонсоң, ошону сезесиң. Эмнени сезсең, ошону чыгарасың. Эмнени чыгарсаң, ошону аласың. Эгер негатив сезимдерди токтотууга күчүңүз жетпей жатса, өтө күчтүү бир мантра бар. Ал мындай: бир гана азыркы учур бар. Ошол учурда бир гана жарык нур бар. Белек кылганды билбеген, белек алганды да билбейт. Энергия дайыма кирип чыгуу түрдө иштейт. Эң жакшы же эң жаман жол жок. Бир гана сенин жолуң бар. Жана ошол жолуң менен жүр. Эгер сиз тарынбаганга үйрөнсөңүз, демек сиз башканын жүрөгүндөгүнү көргөнгө үйрөндүңүз. Бир күнү сиз өзүңүздүн бийиктегениңизди түшүнгөн мезгил келет. Ошол убакта сиз өзүңүздүн напсибиңизди жеңген болосуз. Дүйнөдөгү эң бийик искусство бул башканы укканды билүү. Денеңиз менен байланыш оору булаң сезимдеги туура эмес ойлонуудан башталат. Ошол ойду оңдогондо оорун кошо кетет. Сенин душманың жок. Сенин душманың бул периштелер. Сенин ичиңдеги душманды чыгаруу үчүн жиберилген. Ызычуу акылсыздыкты жаратат. Ызычуу кылба. Болуп жаткан окуяңа акылмандыкты ачууга жол бер. Өзүңдүн оюңа көңүл бур. Эмне жөнүндө көп ойлонсоң, ал бир формага ээ болот. Эгер тең салмактуулукту сактагың келсе, аша чаап кеткенден этият бол. Сен канчалык чыйрак болсоң, демек сен ошончолук тирүү жансың. Жаш чыбыкты карасаң, ал ийилчээк жана жумшак болот. Убакыт өткөн сайын ал катуу жана кургак болуп баштайт. Андан өмүр кетип баштагандай, бирок жашоодо чыйрак жана зирек, көтөрүмдүү болсоң, жашооңду сактаса болот. Эмнени көпкө карап кадалсаң, ошол нерсеге окшошуп баштайсың. Эгер адамдар көзү менен эмес, жүрөгү менен көрсө, ар бир көрүнүштө сүйүүнү көрүшмөк. Жашоодо өзүңүздүн жашооңуз менен жашабай, маска кийип жашасаңар, сизде өсүү эмес, чөгүү болот. Иштер ордунан жылбайт, коркунуч курчайт. Ар кандай абал бул ой. Эгер сиздин абалыңыз жакпаса, оюңузду өзгөртүңүз.
эмнеге багыт алсаң, ошондой үн чыгат, ошондой сөз чыгат. Жаман нерседен жакшыны тапкан адам ыйык. Жаман нерсени унутканың, жашооңо жакшы нерсени киргизгениң. Жолуңду башка жака бурганга эч качан кеч эмес. Өзүңөн сурачы. Азыркы кылып жаткан ишиң жан дүйнөңө кубанычты алып келеби? Болбосо кемчилигиңди изде. Сенин акылыңдын дубалы, сенин дүйнөңдүн чеги. Өзүңдү издегениң, бул образды, үлгүңдү издегениң. Ошол нерсе сен өзүңсүң. Эми сен эмнени издеп жүрөсүң? Адамдардан үмүттөнсөң, өзүңдүн ресурстарың сарпталбай калат. Ички энергияң иштебей, өз өмүрүңө жоопкерчилик жок болуп калат. Эгер көңүл манипуляцияга фокус болсо, бул деградацияга жана өзүн өзү талкалоого алып келет. Эмнеден корксоң жана эмнеден качсаң, так ошол нерселер сени кууп жетет. Ички жан дүйнөңдүн тынчтыгын сакта. Бул сенин кийинки жашооңо чоң жол ачып берет. Сенин бүгүнкү күнүңдө, сенин оюң түздү. Жакшы ойду ойло. Эгерде бирөөнүн кечирүү өтө кыйын болсо, өзүңдү кайсы жерден кечирбедиң, ошону изде. Элдешүү эрмеми 1000 жылдык чындыкты издегенден да кымбат. Башка бирөөнү бактылуу кылуу үчүн өзүңдүн бактылуу болгонуң эң биринчи иретте турат. Бирөөнү көтөрүш үчүн өзүң ошол жолду өтүүң керек. Бирөөнүн бактысына бөлөнүш үчүн өзүңдүн бактыңды толтур. Мамиледе түшүнүү жок болсо, демек сен анын музыкасын, үнүн, сезимин, демин жана тынчтыгын сезбегендигиң. Жакшы мамиледе болуу бул анын тынчтыгын толуктаганың. Адамдардын кемчилиги жок. Адамдарда аша чаап кетүү көп. Ашыкчадан арылсаң, нурланып, жанданасың. Кайсы жерге келсең, өзүң менен гана алып келген нерсени табасың. Эгер сиздин көкөйдүн чечилишине бир аз убакыт керек болсо, 3 абалды сезип жашап көрүңүз. Жан дүйнөнү бошотуңуз. Таарынычтан, капалыктан. Акыл эстен тынчтыгы, сүйүнүч, кубаныч менен жашап көрүңүз.
Senin akıl esиң бул сенин өзүң түзгөн бейишиң жана тозогуң. Ал кайгы муңду да түзөт, бактылуулукту да жаратат. Сен качан өзүңдүн акыл эсиңден керемет күчүн сезгенде сенин жашооң өзгөрүп баштайт. Өзүңдүн акыл эсиңде эмне менен толтуруп жатасың? Ошол нерсеге жоопкерчиликтүү бол. Жан дүйнөнүн тынчтыгы бул сырткы дүйнөгө сенин ички дүйнөңдүн чагылдырылышы. Жан дүйнөдө сүйүү көп болсо, сырткы чөйрөдөн да сүйүүнү аласың. Сага эмне таандык болсо, ал сөзсүз аткарылат. Сенин оюң сырткы чөйрөдө чагылдырылат. Эгер жаман нерселер чырмооктой жабышса, демек оюңду өзгөртүү керек. Жашоодогу ар бир көкөйдүн сөзсүз бир чечими бар. Ал нерсенин чечилиши сенин алыңа жараша болот жана жакшылыкка чечилет. Эгер андай болбосо, көкөйлөр кайдан келмегеле. Өзүңүз макулдук берип гана адамдарга таарынасыз. Себеби таарынычтын, ойлордун бийлиги бир гана сизде гана. Таарыныч бул кайтарылбаган карыз. Көбүнчө бул өзүңдүн гана алдыңдагы карыз. Өзүңө гана болгон таарыныч. Бактылуулук башка сезимдер сыяктуу сиздин ичиңизде. Эгер сиз аны сезе албасаңыз, демек жан дүйнөдөгү эшикти ачуу керек. Сиздин көкөйүңүз сиздин кабыл албаганыңыз менен байланыш. Аламдын сизге жардам бергенине мүмкүнчүлүк берсеңиз, көкөйдүн чечилишине ачкыч кыласыз. Дүйнө сени жакшы көрөт. Болбосо сен жаралбайт элең. Адамдын сөзүнөн чечим чыгарба. Себеби ал сөздөр эмоциялар, маанай менен айтылган. Айтылбай калганга да таарынба. Айтылбай калган сөздөр бул мени түшүнбөй калат деген маани. Акылың менен укпа. Себеби ал дайыма талашат. Жүрөгүң менен ук. Ал эң мыкты кеңешчи. Дүйнөдөгү рух өсүүгө эң биринчи кадам бул башканы уга билүү. Өзүңдү кандай угасың? Так ошондой ук. Эгерде сизге аалам тикенектей же муздак адамдарды жиберип жатса, демек сиз аларды жылытасың, түшүнөт деген негизде жиберген. Сен өз каалооң менен өз дүйнөңдү жакшылык же жамандык менен толтура аласың. Зыкымчылык же ырайымдуулук, агрессия же тынчтык менен, текеберчилик же боорукердик менен толтурасың. Эсиңде болсун, эмне калтырсаң, ошондой нерсеге кабыл болосуң. Көптөрү мамиленин башында ойлошот. Алдыда бактылуулук күтөт деп.
Сүйүү ордунда турбайт. Ал гүл сыяктуу өсөт. Гүлдөйт же солуп жок болот. Бардык нерсе сен ошол сүйүүгө кандай мамиле кыласың, ошондон көз каранды. Акыл эс менен көңүл бор. Бардык коркунучтарды, кеп кылууларды, кайгы мұңды чакырган нерсени дарылоо керек эмес. Эң биринчи ирет өзүңдүн жан дүйнөңдү дарыла. Эгерде өзүңдү жаман сезсең, бул качан бүтөт деп сураба. Эмне үчүн мен жашоомду ушул нерсеге алып келдим деп сура. Өзүн башкара албаган башканы башкарганга аракет кылат. Ошол себеп менен ал убактылуу иллюзияда жашайт. Бирок алган нерсе туруксуз жана күчсүз болуп калат. Себеби бир гана өзүңдү контролдогондо, жоопкерчиликти алганда гана күч жана жеңилгис күч кубаттуулук болот. Сенин акыл эсиң эмне менен бай экенин билгиң келсе, айлана чөйрөңдү кара. Сенин кыялыңдын аткарылышы үчүн өтө чыдамсыздык менен күтөсүң. Бирок сен ойлонбойсуң. Ал нерсе ишке ашуу үчүн сен бир жолду өтүүң маалым. Балким сабак алышың керек. Чечим кабыл алууң. Же жоготууга душар болушуң мүмкүн. Негизи тажрыйба аласың. Сенин каалооң туура формага ээ болуп, түпкү аң сезимде орун алганда, алым сенин каалооңдун аткарылышына иштеп баштайт. Кыялыңдын аткарылышына тоскоол болгон адамдар кетип баштайт. Жардам берүү үчүн жаңы адамдар келет. Жана алар сага жол көрсөтүүчүлөр болот. Жашоодо биз кээ бир учурда күчүбүздү колдонушубуз керек. Күчтү бизге кыйынчылык жана жан дүйнөнүн оорусу гана берет. Каалоолоруңда өтө этият бол. Сөз бул түбөлүк. Анын мааниси кандай экендигине өтө көңүл бурушуң керек. Эмне жөнүндө көп ойлоносуң? Байкап көр. Себеби ал бир формага ээ болот. Эмне жөнүндө ойлоносуң, ошол нерсеге сен айланасың. Оюңду байкап, анализ кылсаң, акыл эстүүлүккө келесиң. Түндөн кийин дайым жарык нурлуу күн келет. Караңгылык бул дүйнөдө жалгыз эмес. Анын ичинде өтө көп нур бар. Ал нур дайыма караңгылыктан ачылат. Бул нерсе дайыма эсиңде болсун. Коркпо. Тынчсызданба. Дайыма караңгылык түнттөн жол изде. Өзүңдүн касиетиңди тап. Караңгылык бизге өзүңдүн үстүңдөн иштей турган мезгилде келет. Биз ошол түнттөн акылдуу, эстүү, мурдагы нерсени туура кабыл алуубуз менен гана чыга алабыз. Эгер сиз ушул жол менен чыга алсаңыз, сүйүнүч,
бакубаттуулук, жыргалчылык булагы сизге ачылат. Өзүңдүн жолуңду издеп жөнөгөндө эч качан бирөөнү жаныңа алба. Бирок сени менен жолуң бир болгон адамды да түртпө. Таң кандай кооз көрүнүш. Бирок түн болбосо, таң кантип атмак эле. Качан жашооңдо караңгылык түн келсе, эсиңде болсун, артынан таң аткандай жарык нур келет. Жан дүйнөңдө сүйүүнү тапсаң, айлана чөйрө сени сүйүүгө бөлөрүн түшүнөсүң. Сен бир нерсени түшүнүп кой. Сенин эң сүйүктүү саякатың сыяктуу өзүңдүн жолуңду жеңил өт. Ишенип кой, жашоо чындыгы так ушундай. Эртеңки боло турган нерседен коркпо. Бүгүнкү жашооңду жакшы көрүп жаша. Мейли, ал сен каалагандай болбосун. Ошондо бир мезгилде сени так өзүңдөй, эч өзгөрүүсүз кабыл алган адамдар жана мүмкүнчүлүктөр дагы табылат. Сенин жашооңдо ким пайда болду? Ошого жакшылап көңүл бурсаң, бул сени өзүңдү чагылдырат. Сенин жашооңдогу ар бир адам бул мугалим. Ар бир адам өзүнүн аң сезимине туура келген мугалимди жолуктурат. Бири-бирин жакшы көргөн адамдар, алардын ортосунда эч кандай коркунуч болбошу керек. Антпесе, алардын ортосунда сүйүү жок. Баардык шектенүүдөн арыл. Болбосо ал сүйүүнү жок кылат. Өзүңдү сүйгөнүң үчүн жашырба, алдаба. Сенин сезимиңде, жүрөгүңдө актык, тазалык болуусу керек. Себеп бул сенин ичиңде. Ал эми натыйжа сырткы чөйрөдө. Эч качан кайгырба. Эмне капа болосуң? Башыңды салба. Билесиңби? Бир кадам кылчы. Дагы бир жолу. Дагы бир кадам шилте. Керек болсо, эми дагы бир жолу. Бул кадамдар сенин жүрөгүң каалаган бир жерге алып келет. Эң негизгиси сен эч токтобо. Кадам шилте. Эч нерсе көрүнбөй, каяка барарыңды билбей турганда да токтобо. Бир убакта сен өзүң түшүнөсүң каяктан токтош керек экендигин. Азаматсың. Бир гана алдыга кадам шилте.